Вечный мен прав, мен турамын, меники тура деген адам дагы өспөйт. Биринчиден айтты, катасын кабыл албайт, экинчиден катадан сабак албайт, үчүнчүдөн жаңы көз карашты пайда кыла албайт. Жаңы көз караш. Демек, ката кетирдим да. Ката кетиргенден кийин эмне дейсиң? Көрсө мындай болбойт экен. Мындай болот экен деп туруп, жаңы көз карашты пайда кыласың. Бир окумуштуу айткан. Жалаң эле өлүктөр жана акмактар көз карашын өзгөртпөйт. Эгерде сиздин көз карашыңыз өзгөрүп турбаса күн сайын, күн сайын өзгөрүп турбаса, демек билиңиз, сиз өспөй атасыз. Жанагы эле 11 класстагы эмелер менен, түшүнүктөр менен калып кеткен болсоңуз, демек сиз өспөй атасыз. Демек, биринчи катаны кабыл албайт, катадан сабак албайт, жаңы көз карашты пайда кылбайт, анан башкалардын тажрыйбасынан пайдаланбайт да. Сен правый деп неметсе. Мен правый, мен прав, мен турамын. Меники тура десе, ал кантип башка бирөөнүн тажрыйбасын колдоно алат? Ага кеңеш укпайт, бирөөнүн кеңешин укпайт ал. Койк, айланайын, мындай жаша тура эмес десең, ал айтат, жок, меники тура дейт. Да, адам өспөйт. Ошон үчүн бул вечный меники прав деген, орусча айтканда бул зараз. Адамдын ичиндеги зараз. Грязь. Муну өлтүрүш керек адам. Эгерде ичибизде ушундай болсо, вечный мен правмын десе, бул нерсени өчүрүш керек адам, өлтүрүш керек, муну жок кылыш керек ичинен. Бул жаман. Демек, жана ошондой эле маанилүү маалыматтан куру калат. Маанилүү маалыматтан куру калат. Мындай нерсе куракка карап дагы бөлүнөт. Көбүнчө 15 жаштан 25 жаштагылар ушундай болот да. Жана 18 жашка келгенде акыл үйрөтсөң, папасынан дагы, мамасынан дагы акылдуу го. Мама, я тебя знаю, дейт. Пап, не говори, я это знаю, дейт да. Атасына, апасына акыл үйрөткөн. Не десе, мен ар дайым турамын дейт, меники тура деген. 15 жаштан 25 жашка чейин ушундай болот экен. Адам меники тура деп жашайт экен да. Эми адамдын көз карашын 3 нерсе өзгөртөт. Жазып алабыз. 3 нерсе адамдын көз карашын өзгөртөт. Үч нерсе адамдын көз карашын өзгөртөт. Турмуш биринчиси. Турмуш адамдын көз карашын өзгөртөт. Жанагы бойдок агаларыбызга акыл үйрөткөндөр бар го, мисалы үчүн, өзү бойдок, анан үй бүлөлүүлөргө акыл үйрөтөт го. Баланы жашынан, аялды башынан мен мындай эметем. Мен аял алсам мындай башкарам, тигиндей башкарам. Мен мынтип силерге окшоп жашабайм дейт. Анан бир аздан кийин эле өзү аял алса, турмуш кургандан кийин башкача болуп калат да. Братан, не болду десең, башкача экен деп калат да. Деми ичине түшүп калат. Турмуш эмне кылат? Адамдын көз карашын өзгөртөт. Биринчиси турмуш адамды өзгөртөт. Демек, эгерде жанагы турмуштагы эгерде ушундай адамды, кээ-бир адамдардын эмеси бар го, адамдардын табияты ушундай. Бул жалаң эле 25 жашта келип токтоп калбайт. Өмүр бою ушундай меники тура деп өтүп кетиши мүмкүн адам. Табиятында болушу мүмкүн. Эгерде табиятында боло турган болсо, бул адамды турмуштагы өзгөртпөйт да, баары бир меники тура. Баары бир меники тура деп зараз менен жашап өтүп кетет. Андан кийин экинчи адамды өзгөртө турган нерсе көз карашын. Улуу урматтууларым, булар оору. Адам өлүм менен өмүрдүн ортосундагы
ооруда жатса же эме болсо өлөйүн деп мындайча айтканда өлбөй кала турган болсо же инвалид болуп калса, анын жашоого, турмушка болгон көз карашы вообще өзгөрүп кетет. Такыр башка жака өзгөрүп кетет. Мисал үчүн, мен да бир видеом чыкты, каналдан көргөн болушуңуздар керек. Жана бутум сынгандачы, бутум сынганда балдак менен жүргөндө мен турмушка болгон көз карашым өзгөрдү да. И муну тренингтерди дагы эртелеткендегиме ошол нерсе себеп болду. Адам деген ушундай экен, адам деген бу физически да капсынан ооруп калып, капсынан бирдемке болуп, жараксыз болуп калышың деле мүмкүн экен да. Адам демек оору келгенде, оору өзгөчө ушундай катуу оорунун үстүндө жатканда турмушка болгон көз карашы ал өзүнүн меники көрсө туура эмес экен деп өзгөрөт. Андан кийин үчүнчүсү жакынынан айрылуу. Жакынынан айрылуу адамдын көз карашын такыр башка жака өзгөртөт. Бул жакынынан айрылган адам өзгөчө бул дүйнө менен акыреттин эмеси жашоо жөнүндө ой караш башкача өзгөрүп баштайт экен да. Эгезде акылын иштетсе, жашоо жөнүндө болгон көз карашы өзгөрөт экен адамдын. Ошол мен дагы атам бир 4 ай болуп калды, раматылык кайтыш болгонуна. Атам кайтыш болгондо мен вообще башкача өзгөрдүм. Мен ичимден өзгөрдүм. Жашоого болгон көз карашым өзгөрдү. Жашоонун кыскалыгын мындайча айтканда түшүндүм да. Адам жада калса, мурда акырет жөнүндө сүйлөп жүргөн болсом дагы, акыретти көз алдымда элестете баштадым да. Жакын адамдан ушундай айрылуу демек адамга эмне кылат экен, көз карашын такыр башка жака өзгөртөт. Ошон үчүн ушул нерселерде мына турмуш, оору, жакын адамдан кайтыш болгондугу, жакын адамдан айрылуу эгерде адамды да өзгөртпөй турган болсо, жана ичиндеги меники туура деген заразды өлтүрбөй турган болсо, анда бул адам бул кыйроочу адам да. Ошон үчүн биздин көз карашыбыз сөзсүз өзгөрүш керек. Жаңы жака өсүшүбүз керек, жаңы маалыматтарды алышыбыз керек, жаңы бийиктиктерге чыгышыбыз керек. Демек, биринчиси эмне дедик? Эсиңиздерге салып коем. Биринчиси өзүңүзгө реалдуу баа бериңиз өсүш үчүн. Реалдуу баа бериңиз. Экинчиси кыйынсынууну таштаңыз, реалдуу баа бериңиз. Экинчиси өзүңүздөн баштаңыз. Үчүнчүсү мен вечный турамын дегенден алыс болуңуз. Ар дайым эмне кылганга? Өнүккөнгө, өскөнгө аракет жасаңыздар. Андан кийинкиси, төртүнчүсү, адам өсүш үчүн эмне кылыш керек? Адаттарды өзгөртүңүз. Адат. Адаттарды өзгөртүңүз. Демек, ар бирибиздин жашообуз адаттардан турат. Туурабы? Мисал үчүн, жашообуздун саат 11ден баштап жашообузда 24 саат бар. Ошо 24 саат биздин адаттарыбызга кетет да. 24 саат уақыт биздин адаттарыбызга кетет. Мисал үчүн, адатыбыз кечинде саат 12ден 7ге чейин уктоо. Саат 7ден 12ден 7ге чейин уктоо дедик мисал үчүн. Ушул 7 саат уақытыбыз уйкуга кеттиби? Мунун түшүмү эмне болот эми? Мунун түшүмү бизге эс алуу эле болот. Эс алуу болот. Сергектик болот. Мындан башка түшүм жок. Эми айталы, бирөө же болсо мен мына саат 12ден элестетип туруңуздар. Саат 12ден 7ге чейин эмне кылдым?
Уктадым. Saat 7'den turdum dagы saat 10'ga çeyin kino gördüm. Serial gördüm. Эми ушул 7'den 10'ga çeyinki убактым эмне болот? Күндө ушундай кылсам. Мунун түшүмү эмне болот? Эчтеке. Өкүнүч болот. Demek biz эгерде өзүбүздү өнүктүрөбүз десек, ар бир saatты адатка айландырышыбыз керек. Saat 7'de turдум, saat 8'ge чейин чай içtim. Saat 9'dan 8'den баштап o 1'ge чейин demek жумуш кылдым. Өзүмдү өнүктүрдүм, жумушту иштедим, жаңы нерселерди эметtim, карадым. Андан кийин saat 2'den дагы 3-4гө чейин кээде ысыкта эмне кылабыз? Уктайбыз. Эми 2'den 4'гө чейин уктаган саатыбыз дагы эмне болот? Түшүмү эмне болот? Эчтеке. Уйку болот. Bunun дагы түшүмү жок. Bunun дагы мөмөсү жок. Көрдүңүздөр? Андан кийин дагы эртең менен болсо туруп алып кээ бирлерибиз дагы насвай чегебиз. Насвай чегип алып туалеттин алдында барып 2 саат отурабыз. Башыбыз айланып келип суунун алдында дагы ойлонуп отурабыз. Түшүбүздү сууга айтып, монтип. Адат, бир нерсени адат, бул биздин жашообуз адаттан турат. Адаттарыбызды өзгөртсөк, адаттарыбызды, убактыбыз бүт бардыгы тыгыз болсо жашообуз өзгөрөт. Эртең мен saat 7'de менде орус тилинен эме сабак берем да. 7'de Россияда мигранттар эме карындаштарыбыз, эже карындаштарыбыз туруп алып